Туугандар, ассаламу алейкум. Москвага келип, доставкага болбосо таксиге машина издеп аткан болсоңуздар, тууптура эле ушул Снежок таксопаркына келе бересиздер. Бул жерде доставкадагы машина 1600дөн баштап 2500 рубльга чейин жылына комплектациясына жараша. А таксиге болсо экономдор 1800дөн баштап 2000 рубльга чейин жылына комплектациясына жараша, комфорттор 2500дөн, комфорт плюстар 3000 рубльдан. Доставкага 15000 рубльга чейин депозит бар экен. А таксичный машиналарга болсо эч кандай накопительный депозит жок. Ошондой эле бизнес класска дагы ушул жерде машиналар бар. 4500 рубльдан баштап 5500 рубльга чейин. Бизнес класстан болсо депозитин отдельно өзүңүздөр сүйлөшө аласыздар. Телефон номерин, адресин видеонун астына жазып коюп чала бересиздер. Бүгүн бисмилла дегенде эле биринчи заказ Домодедово болуп калды. 7300 рубльга алып келдим, 2 детский креслосы менен. Вот мынакей тағалар дагы эле Домодедоводо жүрүшөт, мыякты контроль кылып, биринсерин эч кимге билдирбей. Машина көп экен, бирок Домодедоводо жаман көп экен, место жок даже. Биринчи заказдан 5189 рубль калды. Могу иштетип жүргөн камерам мынакей 5-жыл кетип атат. Бир кыңктабай ушунча иштеп канчалаган жакшы видеолорду тартып ушу менен чыгардык. Буйруса буну да бир жаңылаш керек болуп калды колдон келсе. Буйруса бир 3-4 күндүн ичинде жанагы 360 камералар сонун болуп атат. Жана камераны нары бери бура бербей бир жерге эле коюп койсоң, монтаждаганда тегеретип, бар жогун өзүң керектүү жерин коюп алат экенсиң да. 5 жыл өтүптүр, ара карагылачы. Жана карантин болуп, элдер билесиңер, жанагы даже магазинге бара албай аткан моменттер бар эле, ошондо алгам да. Болгон акчамды чогултуп, мен блогер болом деп ушуну алдым эле да. 5 жыл өтүптүр. Ошол моменттерде, жана таксиде иштебей жүргөн моментте көп айта берчүлөр да, Люберцы, Люблино, Одинцово деген райондорду жаман район, беспредел район дей берчүлөр да. Андан кийин бир кыйла таксиде иштеп, өзүм деле көрүп, карасаң обычный эле шаар. Жамандай берсе, мен ал райондорду өзүнчө эле бир жунгул элестете берет элем да. Көрсө бир эле жакшы эле район экен. Эми билбейм, мен Коптевода жашап атам мынакей 5 жылдан бери. До сих пор мен участковойму тааныбайм да. Ар ким же өзүнүн жашаган районун жакшы дей береби, билбейм, айтор. Кайсы район жакшы деге бир комментарийге жаза кетчи, Москвада көрөлү. Кайсы район жакшы? Ар ким өзүнүкүн качайт эте берет экен, көрөлү. Комментарийлерге карап, анан кийин чыгарат. Кирип чай ичип чыгайын. Домодедованын такси токтоп турчу стоянкасы такыр адам болбой койду. Ол жерде турган, например, жанагы жакындарым күтүп отурган, арка берки болуп тургандарды келип машинадан текшерип, мына комменттер дагы эле. Ону жерден дагы 3-4-төнү кармалып турса, жалдыратып атышат тешектери. Айла жок да, башка каяка коесуң. Элдин баардыгы күтүп алайын же бирөөнү жөнөтөйүн деп бул жака келет. Попуту чайханага кирет, наркотик кылат, ушул жерден жаман кармап атышат документи туура эместердичи. 3,5 сааттан бери турам, 3,5 саат. Ушу кантип болсун, а? Жана пешком кетип кал деп жайы менен урушкан клиенттер Яндекстин тыңгыраганына зарыла турган болду го. Упайың тартып алыстан, унутуп бардык нерсени, сарору болуп ансыздан, сагындым тулган жер сени. Сарору болуп ансыздан, сагындым тулган жер сени. В-класста уже жатып иштей турган кара күн келип калыптыр. Саат 9га чейин Домодедоводо күттүм бербей койду. Шаарга келип, шаардан бир каратыш кылдым. Бунукувага бир заказ алып барып, Ленинский проспектке келип, кичине аны-муну жеп Шамшумет болайын деп, Шамшумет машинада жаткан бойдон уктап калыппын. Турсам саат 5:30 экен. Кинодогудой бурулуп иштедим, окуй деп. Тура калып эле кой жагайын, эрте жакшы берчиле деп жаксам эле аэропорт Домодедового заказ берип калды кайра. Мынакей саат 5:44 өттү. Айла жок эми ушинтип жатып, нарак-берак кылып иштейбиз. Үйгө барсам точно эрте турбайм да. Үйгө барсам обязательно ошо 10:11 турам. Ошон үчүн машинада жатып печкасында иштеткеним жок, чтобы кичине уже свежий жанагынтип суугураак жатсаң
Bilesingер, adam üşüp мындай. Эртеле уйкусу канып калат. $4600'e geldim Domodedovga. Uykularım pışıp solum bolup kalktım. Tağayın. Gütmöyle şarga getiversen bir otam. Gütөм деп дагы ошо ойдон кечкиргиче отурбай. Domodedovда кашайып. Кудай жалгап Домодедовдон заказ бериверди. Жарым жолдон разворот кылып атам мосттун астына. Каяка берди болду экен, эми аз көрөлүчү. Жакында мо камераны алмаштырбасам болбой калды, белки 360-качы. Кечкен ары бур, бери бур кылбай эле. Бир эле жакты кармап тура берет экен. Любой жакты ала берет экен. 360 ала берет экен, вообще мощный экен. А детский креслосы менен берипти. Проспект Мира дейт. Ехать 57 минут 56 километров. Домодедовдан 6807 рубльге келдим. 1 саатты көргөзүп атты эле. Бир аз өтүп кетти окшойт, 5-10 минут чагында. Ладно, заправка кылыш керек болуп калды, срочно азыр. Доброе утро. Доброе утро, салам алейкум. Иди на 2000, пожалуйста. Хорошо, да. Түнү 2 телефонду тең жаныма коюп жаткам. Плюс-минус экөөнүкүтөн бир 50%тен бар эле заряды. Анан кийин немен да чыгып койгом да, таксометрде чыгып койгом. Жаныма коюп жатсам, Samsung өчүп калыптыр өзүнчө элечи. Билбейм, но Samsung S23'лерди кичинекейлери вообще заряд кармабайт экен да. Ол таксометрде жандырып туруп, жолдо мындай коюп койсоң, максимум 1 саат турса, полный болсо дагы тынч экен да. Телефонун ысып элечи. А iPhone жакшы кармайт, батарейкасы дагы жакшы дейт, бирок локациясы учуп кетип атат. Айтор билбейсиң, же Samsung жакшыбы, же iPhone жакшыбы. Ну, iPhone есть, iPhone всё равно мындай. iPhone стиль, бул бечара работяга да, булчу. Бул витке бул акча табат. Жок, меники бул деле акча табат, по идее, видеосу тарткандачы, но кандай десем. Ну, iPhone вид башкача да, мунун сүрү башка, вид башка дегендейчи. Бул бечара только менде таксометрге эле жүрөт. S23, башка эчтеке жок. Кече күнү Амина скачать этип, Аминаны ушуга скачать этип койдум, ошону регистрация кылып өтүп коюш керек эле. Айтор комментарийге жаза кеткиле тургандар. iPhone жакшыбы же Samsung жакшыбы? Ишке болсо Samsung жакшы экен, а так видео тартып аны муну кылып более стильно жүрөм десеңиздер, iPhone жакшы экен. Анан кийин жана Mi, Redmi, Xiaomi дегендерди аралаштыра бербегиле. Алар мен үчүн просто бир калькулятор да, билбейм, мен өмүр иштетип көргөн эмес муну. Samsung менен iPhone'дон башка бир да телефон иштетип көрбөдүм. Xiaomi, Xiaomi, Redmi, Huawei, не, дагы бирдекелер дегендер бар го. Вообще иштетип көрбөдүм. Эрте менен эрте саат 5'те чыгыш керекпи деп калдым да. Азыр Внуковго келдим, жарым саатта да бир заказ. 3660 рубль болду. 5'тен бери 4 заказ кылдым, где-то канча? 13000, 12-13 кештеп койдум да. Көрөбүз дальше кандай болот. Бутту чечип, машинада бир аз отуруп алсам болбой калды. Буттар тердеп, суу болуп, ишип туфлиге батпай калды, айнеңдир. Пайпак мондагы чаң чыгат го даже. Пешине тердин белгиси да, иштеп жүргөндүн белгиси да. Атаңдын көрүү дүнүйө болуп атат. Бут сонуп жатканда жакшы да мында бир аз чечипчи. Маскини да чечпесем болбой калды бир аз. Жүрөктөрүм кысылып кетти жана. Аме. Жана наскини дуалга атсаң, жогору көздөп жөргөлөй турган болуп калыптыр го. Чиркин. Чечсең буттун формасында калып калат го. 1 saat 15 minutda 5348 rubl. Kremlga alып келдим. Адам укмуш көбө бүгүн. Бүгүн иш бир болсо мощный болот. Сары майда сактап жүргөн эки промокодун бүгүн иштетет окшойм да. Түнү линиядан чыгып коюп, эрте менен саат 5:30 тургандан кийин таксометр эс албай калыптыр да.
Через 1 час к заказам будет ограничен деп атат эми. Так, ошондо азыр чыгып койсом саат 5 болуптур. Саат 10-да чыгып туруп 2 промокодду тең иштеп туруп тытып коюшум керек экен да. Промокодду жагып алып, заказдарды тытып атам. 3 заказ менен 5400 только минималка болуп атам. Жалаң алкаш, мас жана адамдын канын кайнаткандар чыгып атат да. Садаган кетейин, араттарым каякта кетти экен, Ошолар эле жакшы ассаламу алейкум деп койсоң эле сүйүнүп бечереле дардаңдап жүрөсүз эле. Иш мурдагыдай болбой калды тугандар. 4 заказ кылдым, 3 сааттык промокод менен саат 3:30 болду. Өзүм да чарчап болбой калдым. Короче, ошо кечетен бери жүрүп, нарак-берак болуп, канча болду? Биякта 17 миң, 25 миң. Ну, короче, баланста жок болчу да акча. Кечетен бери жүрүп, баланска 30 миң акча кылдым да. Ушундай тугандар. Тытынып, жанталашып иштеш керек болуп калды, айла жок. Көрдүңөр, арабтар кетип калган, орустардын бүт майрамдап алган ушундайлардын бүт ташып жүрөбүз, урушуп, талашып. Ладно, баарына барака, ишти кыла берели.